Assalamu алейкум достор. Достор 2014 жыл, башкача айтканда 12 жыл мурун Чүй-Гоголь мынакей Дордой плаза турат. Мунун үстүндө мына объект турат, многоэтажный дом. Ошол участок 2014-жылы бир соткасы $53.000 сатылган да. Бүгүнкү күндө оценкасы 10 жылдан кийинки оценкасы ушул участок 120 000, потолок 150 болот да. Башкача айтканда прирост 2-2,5 эсе өстү да. Золотой квадрат Бишкектики. Эми 2015-жылдары верхний райондор достор. $500 тегерегинде болсо керек бир соткасы. 500 эми ашып кетсе байтиктер $1000 болушу мүмкүн да. 2015-жылдарычы. Бүгүн $17.000 орточо мындай эң реалистичный баа 17-18 алайын. $18.000. То есть прирост 18 эсе болду. Золотой квадраты 2-2,5 эсе болсо, Бишкектин перифериясы 15 минимум 10 болду дагы, а так 15-18 эсе өстү да Бишкектин перифериясы достор. Анан азыр мына арча бешиктер уже пределге жетип калды, менин оюмча прирост өтө чоң болбойт бул жакта. Бирок мына өйдөңкү райондордо пока бар да возможность. Ошол эле Арчалы, ошол эле Кашка суу, Арашан, Ташмойнок, Кой таштарда азырынча жеткиликтүү да бачы. Бирок булар дагы приростко өлчөмү бар достор. Ошого азыркы учурда достор дагы деле вложение кылсак пока жетишебиз достор. Жакшы прирост кылып берет. Менин прогнозум акыркы 5 жылда минимум 3 эсе өсөт да. Менин прогнозум өйдөңкү райондор. Менин оюм боюнча ошондой. Разницасын көрдүңүздөр достор. Эми сиз квартира алсаңыз, мисалы 2015-жылы Асанбайда 50 000 двухкомнатный квартиралар 50 000 тегерегинде турса, бүгүнкү күнү мейли 85-90 деп коюңуз, араң 2 эсе өстү да квартиралар. Булар болсо 18 эсе өсүп кетти, 15-18 эсе өсүп кетти достор. Менин оюмча Бишкек чоңойот, эл көбөйөт. Сөзсүз түрдө могу жаратылышка, таза абага жакынкы райондор дагы деле прирост бар достор. Анан азыр эң главный ошибка кылып атасыздар. Сиздер эң арзан участканы алам деп аракет кылып атасыңар. Аракет кылгыла, бирок андай табыш өтө кыйын да. Сиздер антип ойлонуп жүргөнчө участкалар дагы кымбаттап кетет. Ошого менин сунушум азыркы эле рыночный баада, бирок жакшы локацияда участок чыкса ала бериш керек достор. Ошо достор, бизге кайрылгыла, бизде ошондой вложение кыла турган участоктор бар, көрсөтөбүз. До конца юридический сопровождение кылабыз. Биз көп жылдан бери жер менен иштеп, көптөгөн кайсы айылдарда кандай проблемалар бар, кайсы жерлерде именно жакшы коркпой алса болот. Ошол тууралуу бизде көп эле жакшы эле иштеп жүрүп, жөн эле мындай эмес, бир жерден угуп эмес, иштеп жүрүп, практика жүзүндө көптөгөн участкаларды көрүп, юридический жагын тактап, уже көп участоктор менен таанышып калдык достор. Ошого чалыңыздар достор, жакшы варианттарды таап беребиз. Кайрылыңыздар.